Салам достор, бүгүн көчө күнү жасаган биздин проектордун экинчи бөлүгүн тартып атам. Көчө күнү тартканда бизде линза жок, башка эмне колдонсок болот деген суроолор көп болду. Ошого мен азыр ушул лампочкадан эле жасасаңар болот, линзанын өзүн. Ошону азыр кантип жасашты, анан кантип орнотушту азыр көргөзөм. Ошондо могул лампочканы алганда ушул аркасындагы могул кара болуп турган айнек барго, ошол тарабын сындырып аласыңар. Бир идишке салып, айнек абайлагыла. Абдан опасный, коркунучтуу. Ошону аста байкап абайлап сындырып аласыңар. Ушул жерин ушинтип сындырып аласыңар дагы. Ушуну сындырып атканда көзүңөрдү абайлагыла. Бул айнек кирип кетсе көзүңөргө сайылып калат. Өтө опасный. Бул негизи көчөкү линза меники да кичинекей болчу. Азыр бул андан жакшыраак болот. Мына ошол ичинде ушинтип сындырып кирип алгандан кийин онусун акырын ичиндеги айнегин дагы талкалагыла. Ушинтип акырын катуу чабыйсыңар чачырап кетет. Аста чыгарып алышыңар керек. Бул не жөнүндө болуп атканын түшүнбөгөндөр болсо, мурунку видеодо ошол биз проектор жасаганбыз, үйгө домашний кинотеатр кылганга. Ошол видеону көрсөңөр болот. Мына ушундай кылып талкалап аласыңар. Ушундай кылып айнектерин жакшылап түшүрүп алгыла. Мына ушундай. İçindeki ушул вольфрамды алып саласыңар. Муну эми абайлап өзүңөргө чачырабагыдай, өзүңөр жерге түшүп калбагыдай тазалап алгыла. Эң башкысы коопсуздукту карагыла. Анан эми ушуну ушул жерге азыр орнотобуз. Ушуну эле азыр ручка менен чийип алам дагы. Ошо менен орнотобуз. Достор, биздин проектор уже даяр, азыр текшеребиз. Бул ушу лампочкага сууну куюп, лампочкага сууну толтургандан кийин эле уже бул линзанын ролун аткарат. Линзадан эч бир айырмасы жок. Берки кичирээк линзаларга караганда бул жакшыраак десек да болот. Азыр өзүбүздүн видеобузду коюп текшерели. Анда эмесе кеттик. Светтеп туралы. Проектор даяр. Мына ушинтип жылдырып эметкенде көргөз баштайт.
Муну жакындатып, алыстатып настройка кылабыз. Мына. Мындан негизи баягы мультик ушундай нерселерди көрсө жакшыраак көрүнөт. Мындай светтер аябай насыщенный ачык светтер болсо. Азыр башка видео коеюн. Мына достор, ушундай кылып силерди жазап, балдарыңарды кызыктырып, ыйлап жаткан балдарыңар болсо да сорунуп калат деген ишеничтебиз. Буюрса биздин каналда болуп тургула, бизде кызыктуу видеолор дагы чыгат. Ошо достор, эмки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула, ден соолукта болгула, ушундай жакшы нерселер жасагыла.